Окуя быйыл жыл башында катталган. Анда мугалим окуучу кызды өзүн башкара албай урганын мойнуна алган. Акыркы убакта интернетте мугалимдер менен окуучулардын ортосундагы мындай терс көрүнүштөр көп кездешүүдө. Бирок мындай жагдайларга мугалимдердин, ата-энелердин да күнөөсү бар экенин айтылууда. Ата-бабаларыбыздан эле баласын молдого бергенде, тарбияга бергенде, ушундай бир чын дилден эмне кылып, кандай кылып тарбияласаң дагы жемиши биздики болот деп берген да. Ата-эне дайыма мугалим тарапта турушун мен каалайт элем. Анткени мугалим менен окуучу, мугалим менен ата-эне бир тарап болгондо, окуучу экөөнө тең баш ийген тарапта окуучу утат да. Анан ата-эне дагы утат. Ата-эне эгерде баласы тарап боло берген болсо, баласынын келечегине балта чаап коюшу мүмкүн. А мугалим тарап, убактылуу мугалим тарап болуп койсун, ал дагы мен сыяктуу сени жакшы болсун дейт дегенде, ата-эне менимче келечекте өзүнүн жемишин көрө алат. Адистердин айтымында окуучулардын интернетте көп колдонуусу терс маалыматтарды алуу психологиясына терс таасирин тийгизет. Бул албетте жаш муундун келечегине таасирин тийгизиши мүмкүн. Келечектин ээси болгон жаштарды тарбиялоодо мугалимдердин, ата-энелердин орду чоң экенин шаар тургундары баса белгилешет. Бизге тарбия бере турган бул мугалим да, ошондуктан мугалимге, мисалы окуучу мектепке кетти, болду жөн коюш керек да, мугалим дагы тарбия бериш керек, ошол кезекте эле ата-эне дагы тарбия бериш керек да. Бул жерде ойлойм, ошо ата-эненин дагы, мугалимдин дагы, окуучунун дагы күнөөлөрү бар да. Экөө чогуу эриш аркак иш алып баш керек мугалим менен окуучу. Азыр жаштарда мугалимдерден коркуу деген андай жок болуп атат. Ошол дагы жаштар үчүн неме, минус. Негизгиси мугалимдерди сыйлаш керек, ошондо жаштар өсөт да, менимче. Окуучуларды ошондой учурларда окуучулардын тарбиясыны айтып атат да, окуучу тарбиялуу болуш керек, ата-эне ошол боюнча тарбия бериш керек болчу үйдө депчи. Бирок бар мугалимдин өзүнүн мугалим деген статусу бар да. Кээде айрым мугалимдерибиз ошол нерсени мындай сезбей калгандай да, кээдечи ошону сезбей, ошо окуучунун деңгээлине түшүп, ошол менен баягы кайым айтышкан учурлар мындай өтө кейиштүү абалда ошол нерсечи. Ошол эле учурда окуучулар да TikTok тартат, карасаң мугалими деле TikTokто жүргөн болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр мамлекет жакшы колдоо көрсөтүп атат, айлыктарды көтөрүп атат. Ошого татыктуу болуш керек мугалимдерчи, өздөрүнүн баягы баасын түшүрбөй, кыргыздарда ошо илгертеден мугалимди устат катары сыйлап турушканда, анан бул кандайдыр бир мыйзамда же болбосо бир чектерде жазылбастан коом өзү эле ушул мугалимди сыйлап алгыдай деңгээлге жетишибиз керек да. Ошол эле учурда окуучуда да аң сезим болуш керек. Мугалим келатканда баягы өзүнөн өзү түздөнүп, өзүн кармап, баягы устат келаткандай сезим болуш керек. Ошол эле учурда мугалим дагы өзүнүн статусуна ылайык шайкеш жүрүш керек деп ойлойм да. 2008 жылдын 5 февралында Кыргыз Республикасынын өкмөтү октябрдын 1 жекшембисин мугалимдер күнү катары кабыл алган. Билим берүү тармагын реформалоого багытталган бир катар иштер аткарылды. Ошол эле учурда 1 апрелден тарта айлык маяналар көтөрүлүп, мугалимдерге ар кандай колдоолор болоору айтылды. Ошол эле учурда мугалимдерди шылдыңдаган окуучулардын ата-энелерине айып пул салуу маселеси да көтөрүлүп, бул мугалимдин кадыр баркын көтөрүүгө кызмат кылаары айтылган. Дүйнөгө көз чаптырсак, Кытайда мугалим эң улуу кесиптердин бири болуп эсептелет. Туркияда мугалимдер ушунчалык азиз болгондуктан ата-энеден кийин алардын колун өөп коюшат. Ал эми АКШда мугалимдер миллионго чейин камсыздандырууга ээ жана 2 ай эс алышат. Самара Ашырбаева, Хилола Ашурова, Темирлан Эрнес уулу, Ынтымак.